Tema публистикалык стиль жөнүндө түшүнүк. Публистикалык стилге коомдук темада жазылган газеталык, журналдык статьялардын, адабий сын макалалардын, агитациялык пропагандалык материалдардын жана жалпы эле газетага жарыяланган ар түрдүү кабарлардын, билдирүүлөрдүн, кыскача макала, очерк, фельетондордун стили кирет. Бул стиль аркылуу саясий жана башка ар түрдүү маалыматтар элге жайылтылат. Массаны ошол маселелерге туура багыт алдыруу, ага ишендирүү, ал аркылуу коомдун алдында пайда болгон проблеманы чечүүчү милдетти ишке ашырат. Публистикалык чыгарма коомдун чектелбеген адамдар тобуна арналгандыктан, анын тили да элдик тилге жакындыгы менен башка стилдерден айырмаланат. Анын стили так, ачык, жөнөкөй жана образдуу келип, көпчүлүккө жеңил түшүнүктүү болушу керек. Публистикалык стиль адабий стилдин башка түрлөрү сыяктуу жазма жана оозеки формада жашайт. Текст кандай формада аткарылганына карабай, берилүүчү маалыматтын жалпы мазмуну экөөндө тең сакталат. Бирок пайдаланган экстралингвистикалык каражаттары боюнча өз ара айырмаланат. Публистикалык чыгармада коомдогу маанилүү маселелерге тууралуу сөз болот. Анын тейлөө чөйрөсү өтө кеңири. Ошондуктан публистикалык материалдар саясий, коомдук экономикалык, маданий жана башка багыттарды толук камтыйт. Публистикалык стиль бүгүнкү күндө газетада, радио уктурууларда жана телеберүүлөрдө, коомдук саясий журналдарда, түрдүү митингдерде чыгып сүйлөөдө, документалдык кино жана телефильмдердин комментарийларында колдонулгандыктан тексттердин стили болуп саналат. Публистикалык тилдик бирдиктерди жана экстратилдик каражаттарды колдонуу өзгөчөлүк боюнча биринчи кезекте расмий публистикалык стилдик жана бейрасмий публистикалык стилдик түрлөргө бөлүнөт. Расмий публистикалык түрдө мазмунду баяндоодо автордук мен колдонулбайт. Бейрасмий публистикалык түр бул маселеде расмий публистикалык түргө карама-каршы коюлат. Мазмунду берүүдөгү стандарттуулук толук бузулат. Автордук мен ачык байкалат. Публистикалык чыгармалардын эмоционалдуулугун же кургак эмоционалдуулугу эске алынат. Расмий публистикалык стилдин түрлөрүнүн тексти негизинен хроника, отчет, заметка, билдирүү, интервью, баш макала, проблемалык сын макала, рецензия, комментарий жана башка ушул сыяктуу подстилдерге бөлүнөт. Бейрасмий публистикалык подстилдер көркөм стилдин подстилдеринен төмөнкүдөй белгилери боюнча айырмаланат. Бейрасмий публистикалык подстилдер адабий тилдин көркөм каражаттарын зарылчылыкка жараша колдонула алат. Бейрасмий публистикалык подстилдерде биринчи планга маалымат берүү, экинчи планга сезимге таасир этүү өзгөчөлүктөрү коюлат. Көлөмү жагынан көркөм стилдин подстилдерине караганда, бейрасмий публистикалык подстилдер көркөм чыгармалардан артыкчылык кылат. Бейрасмий публистикалык түрдүн подстилдерин фельетон, памфлет, репортаж, очерк жана башкалар түзөт. Публистикалык стиль аркылуу өзгөчөлүгү боюнча оозеки публистикалык жана жазма публистикалык стиль болуп бөлүнөт. Оозеки публистикалык стилге радио, телевидение жана документалдык кино, экинчисин газета жана журналдар пайдаланат. Айрым учурда бул экөөнүн чеги өз ара биригип да кетет.